Мен Турарбекова Ханзада. Нарын облусуна караштуу Актала районунун Жергетал айылындагы Итикул Молдобаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 10-классынын окуучусумун. Мен сиздерге өзүмдүн сүйүктүү мекеним Кыргызстан жөнүндө айтып бергим келет. Мен үчүн Кыргызстан жөн гана мамлекет эмес. Ал менин туулуп өскөн жерим, ата-бабаларымдын изи калган ыйык мекен. Кыргызстан табияты абдан кооз, тоолору асман тиреген, көлдөрү тунук, абасы таза өлкө. Өлкөбүздүн аймагынын көпчүлүк бөлүгүн бийик тоолор ээлейт. Ошондуктан Кыргызстанды көп учурда тоолор өлкөсү деп дагы атап коюшат. Ал эми жай мезгили келгенде жашыл жайлоолор гүлгө оронуп, ак карлуу чокулар менен кошо керемет көрүнүш жатат. Мындай кооз жаратылышты көргөн ар бир адам суктанбай койбойт. Кыргызстандын борбор шаары Бишкек. Бул шаар өлкөнүн саясий, экономикалык жана маданий борбору болуп саналат. Бишкек жашыл бак-дарактарга бай, кең көчөлөрү, кооз парктары бар заманбап шаар. Бул жерде көптөгөн окуу жайлар, музейлер, театрлар жана маданий борборлор жайгашкан. Кыргызстан негизинен 7 облуска бөлүнөт. Нарын облусу, Жалал Абад облусу, Ош облусу, Талас облусу, Баткен облусу, Ысык Көл облусу жана ошондой эле биздин борбор шаарыбыз жайгашкан Чүй облусу. Ар бир облустун өзүнө таандык кооз жаратылышы, тарыхы жана маданий өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, Ысык Көл облусу дүйнөгө белгилүү Ысык көлү менен таанымал. Ал эми Нарын облусу болсо, бийик тоолору, жайлоолору жана кооз жаратылышы менен айырмаланып турат. Кыргызстан дүйнөгө өзүнүн бай маданияты жана байыркы тарыхы менен белгилүү. Кыргыз эли кылымдар бою өзүнүн каада-салттарын, үрп-адаттарын сактап келген. Мисалы, коноктосуу салты кыргыз элинин меймандостугун айкын көрсөтөт. Ал эми конок келгенде дасторкон жайылып, улуттук тамактар тартууланат. Боорсок, беш бармак, кымыз сыяктуу тамактар кыргыз элинин улуттук сыймыгы болуп саналат. Кыргыз элинин улуттук кийимдери да абдан кооз жана маанилүү. Кыргыз эркектери көбүнчө ак калпак кийишет. Ак калпак кыргыз элинин улуттук символдорунун бири болуп эсептелет. Ал тазалыкты, ак ниетти жана улуулукту билдирет. Ал эми кыз-келиндер кооз саймалуу көйнөктөрдү, кооз баш кийимдерди кийишкен. Бул кийимдер кыргыз элинин көркөм маданиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Кыргыз элинин улуттук оюндарында да элибиздин эрдиги, күчү жана шамдагайлыгы чагылдырылган. Эң белгилүү оюндардын бири Көк бөрү. Бул оюнда атчан жигиттер күч сынашып, тай казанды тартып алыш үчүн күрөшүшөт. Мындан тышкары ат чабыш, алыш күрөш, ордо сыяктуу улуттук оюндар да кеңири белгилүү. Бул оюндар кыргыз элинин байыртан келе жаткан салттарынын бири болуп эсептелет. Кыргызстандын кооз жерлери дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген туристтерди өзүнө тартып турат. Айрыкча дүйнөгө белгилүү Ысык Көл көлү туристтердин эң сүйүктүү жерлеринин бири болуп эсептелет. Бул көлдүн суусу тунук, айлана тегереги бийик тоолор менен курчалган. Ошондой эле Соң көл, Ала Арча, Сары Челек сыяктуу жаратылыш кереметтери да туристтерди өзүнө тартат. Туристтер бул жерлерге келип, кыргыз элинин маданияты менен таанышып, улуттук оюндарды көрүп, кооз жаратылышка суктанышат. Мен өз мекеним Кыргызстан менен абдан сыймыктанам. Бул жер менин туулуп өскөн мекеним. Ата-бабаларымдан калган ыйык жер.
Келечекте мен да өлкөмдүн өнүгүшүнө өз салымымды кошкум келет. Кыргызстан кооз жаратылышы, бай маданияты, салт санаасы жана меймандос эли менен дүйнөгө таанылган өлкө. Менин мекеним Кыргызстан. Мен өз мекеним менен сыймыктанам.